Москвада кирди чыкты маселесин ойлонуп жаткан мекендештер үчүн ишенимдүү, көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочуларды сунуштайбыз. Унаалар күн сайын жолго чыгат. Сизди чарчатпай алып барып келүү үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Жолго чыгарда чорныйдан текшеребиз. Өзүбүз без пересадка алып кирип чыгабыз. Биздин дарек, метро, автозаводская, биринчи выход, биздин байланыш номерлер плюс 7926 190 34 74 плюс 7916 364 43 39. Равшан мырза жооп берет. Садыр Жапаров православдарды Рождество майрамы менен куттуктады. Өлкө башы Садыр Жапаров бүгүн 7 январда православ динин туткан кыргызстандыктарды Иса пайгамбардын туулган күнү менен куттуктады. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдирди. Эгемендүүлүк алган 30 жылдан ашык убакытта көп улуттуу жана көп конфессиялуу элибиздин күчү менен мамлекеттүүлүгүбүз бекемделди. Кыргыз жараны деп аталган жарандык иденттүүлүк түзүү жолунда бирдиктүү жана күчтүү коомчулукка айланабыз деп ишенем. Православ чиркөөсү ислам жана башка конфессиялар менен бирге жарандарыбыздын мүнөзүн калыптандырууда маанилүү роль ойноп келет. Ал эми бүгүнкү күндө ал биздин коомдук жаргалчылык, кайрымдуулук жана билим берүү иштеринде ишенимдүү өнөктөшүбүз болуп саналат деп жазылат президенттин куттуктоосунда. Мамлекет башчысы Рождество майрамы ар бир үй бүлөгө бакубатчылык, береке жана сүйүү алып келишин каалап, Кыргызстандын гүлдөп өнүгүшүнө тилектеш экендигин билдирди. Белгилей кетсек, Иса пайгамбардын туулган күнү Кыргызстанда расмий майрам күн катары эсептелет. Булак супер кежи. Кыргызстандын куралдуу күчтөрү быйыл дүйнөдө канчанчы орунда турары маалым болду. Кыргызстандын куралдуу күчтөрү дүйнөдө 145 өлкөнүн ичинен 107 орунду ээледи. Бул тууралуу Global Firepower аналитикалык борбору чыгарган дүйнө мамлекеттеринин армиясынын жаңыртылган рейтингинде жазылган. Өткөн жылы Кыргызстандын армиясы ушул эле рейтингинде 93-орунга чыккан болчу. Аталган борбор өз талдоосунда 145 мамлекеттин армиясынын жоокерлеринин санын, аскердик техникасын, коргонуу тармагына бөлгөн каражатын салыштырган. GFP сайтынын маалыматы боюнча рейтингдин башында АКШ, Орусия жана Кытай турат. Армиясы күчтүү 10 мамлекеттин катарында Индия, Япония, Түштүк Корея, Франция, Улуу Британия, Бразилия жана Пакистан бар. Туркия 11-орунду ээлеген. Ал эми Борбор Азия мамлекеттеринин куралдуу күчтөрү боюнча алдыңкы орунду Өзбекстан ээлеген. Андан кийин 63-орунда Казакстан, 82-орунда Түркмөнстан, 107-орунда Кыргызстан жана 120-орунда Тажикстан турат. Булак супер кежи. Европа биримдиги Россиянын ок атышпоо жарыялоосун калыбына келүүгө аракет кылуу деп баа берди. Европа биримдиги башкаруусу Украинадагы согушта Россиянын православдык Рождество майрамынан улам убактылуу ок атышпоо жарыялоо менен калыбына келүү үчүн убакыттан утууга аракет кылып жатканын билдирди. Бул тууралуу ТРТ нет билдирди. Европа биримдигинин тышкы карым-катнаштары жана коопсуздук саясатынын жогорку өкүлү Жозеп Боррель Украинанын тышкы иштер министри Димитро Кулеба менен телефон аркылуу сүйлөштү. Боррелдин кеңсесинен жасалган билдирүүдө сүйлөшүүдө согуш аянындагы акыркы абалдын талкууланганы белгиленди. Билдирүүдө Россиянын акыркы жумалардагы кол салуулары, жарыялаган бир тараптуу ок атышпоого карама-каршы келгени, тынчтыкты орнотуунун жалгыз жолу орус аскерлеринин Украинадан чыгып кетиши экени белгиленди. Билдирүүдө мындай конкреттүү кадамдар жасалбаса, бир тараптуу ок атышпоо бир гана Россиянын калыбына келүү, аскерлерин кайрадан топтоо жана бузулган эл аралык аброюн оңдоо үчүн убакыттан утуу аракети катары каралууда билдирилди. Билдирүүгө караганда Боррель Кулебага Европа биримдигинин Украинага саясий, аскердик, экономикалык жана гуманитардык колдоо көрсөтүүнү улантуудагы чечкендүүлүгүн да айтты. Сүйлөшүүдө 23 январда боло турган жана Кулебада видеоконференция аркылуу катыша турган Европа биримдигинин министрлер жыйыны менен 3 февралда өткөрүлө турган Европа биримдиги Украина саммитинин даярдыктарынын да каралары билдирди.
Россиянын президенти Владимир Путин Россиянын коргоо министрлигине 6 январда жергиликтүү убакыт боюнча саат 12:00 баштап Украинада 36 саатка созулган ок атышпоо келишимин ишке ашырууну тапшырган. Кремлден жасалган билдирүүдө ок атышпоо чечиминин православдардын Рождество мезгилинде диний жөрөлгөлөргө катышуусуна уруксат берүү үчүн чыгарылганы билдирилип, Украина тарабында ок атышпоого чакырган. Украинанын президенти Владимир Зеленский Россиянын ок атышпоо чечимин Украина армиясынын Донбасстагы алдыга жылышына тоскоол болуу катары баа берген. Булак Назар Ньюс KG. Мексикада наркобарондуу кармоо учурунда 29 киши каза болду. Мексиканын Синалоо штатында Авидио Гусман Лопес аттуу баңгизат сатуучуну кармоо операциясынын жүрүшүндө укук коргооргандарынын 10 кызматкери өлтүрүлүп, 19 кылмышкер жок кылынды. Бул тууралуу РИА Новости Мексиканын коргоо министри Луис Сандовалга шилтеме берүү менен жазды. Авидиону куткаруу жана жоокерлерге кол салуу максатында бир нече кылмыштуу топ бириккен. Телеге каршы 7 жоокер набыт болуп, жаракат алды. Кылмышкерлер пулемет колдонгондуктан аскерлер аларды учактан туруп аткылоого аргасыз болгон деп айтылат маалыматта. 2019-жылы наркобарон Авидио Гусман Лопестин камалышы Кулякан шаарында көчө салгылашууларына алып келген. Анда жергиликтүү картелдин согушкерлери федералдык бийликти атайын операцияны токтотуп, Авидиону бошотууга мажбурлап калышкан. Бул жолу ал дароо борборго алып келинип, катуу кайтарылган Альтиплано түрмөсүнө жеткирилген. Жергиликтүү күчтөрдү колдонуу үчүн 3500дөн ашык аскер кызматчысы, анын ичинде атайын күчтөр жана десантчылар, ошондой эле 1000ге жакын улуттук гвардиянын жоокери Синалоого жөнөтүлгөн. Бийликтегилердин айтымында бейшембиде картелдин мүчөлөрү 250ге жакын унааны вурдап, өрттөп жиберишкен. Алар кеминде 18 көчөнү тосуп, 3 аэропорттун ишин токтотушту. Бандиттер Синалоо аэродромунда аскердик жана граждандык самолетторго ок атышып, Мексиканын аскери аба күчтөрүнүн 2 борту жабыркап, авариялык конуу жасашкан. Коргоо министрлиги Авидио Гусман Лопес Тынч океан картелинин жаштар канаты жетектеп, өлкөнүн түнүндүк батышындагы 4 штатта кылмыш иштерин жүргүзүп келерин билдирди. Авидио АКШда өмүр бою эркинен ажыратылган Хоакин Гусман Лауринин уулу. Гусман Лопес АКШ экстрадициялоону талап кыла турган кылмышкерлердин болжолдуу тизмесине кирет. Ал кокаин, метамфетамин жана марихуана ташыган деп айыпталууда. Булак Спутник KG. Тарыхтагы эң ири жардам. АКШ Украинага дагы курал жарак берерин айтты. АКШ Украинага 3 миллиард долларга бааланган жардам пакетин жөнөтөт. Бул тууралуу Ак үйдүн расмий өкүлү Карин Жан-Пьер билдиргенин РИА Новости жазды. Украина өзүн коргоо үчүн АКШ мындан арыда колдоо көрсөтө берерин билдирет, деди ал брифингде. Пентагондун маалыматы боюнча жардам пакетинин ичинде Рим 7C Спаров зениттик ракеталары бар. Алардын саны жана кантип учуруу пландалып жатканы айтылган эмес. Ал эми Политика гезитинин жазышынча, бул курал душман тараптын канаттуу ракеталарын жана учактарын жок кылуу үчүн пайдаланылат. Ал суудан дагы, кургактан дагы иштетиле берет. Мындан сырткары жардам пакетине 50 аскердик автоунаа, 100 даана ок өтпөс М113 машина, танканы талкалай турган 500 ракета, Химарс системасынын ок-дарылар, гаубицалар, артиллерия жана минометтун 10 миңдеген снаряддары кирген. Байден бийликке келгенден бери АКШ Украинага 24,9 миллиард доллардан ашык суммага бааланган аскердик жардам көрсөттү деп айтылат Пентагондун билдирүүсүндө. Ошондой эле Вашингтон НАТОнун чыгыш блогуна кирген өлкөлөргө курал жарак сатып алуу үчүн 682 миллион доллар бөлгөнүн жарыялады. Булак Спутник KG.